Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Абактагы саясатчы Садыр Жапаровду жатак абакка которууга же жазасынын мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотууга болбойт. Мындай билдирүүнү бүгүн 6 февралда башкы прокуратурадан билдиришти. Жазык кодексинин 2017 жылдагы редакциясына ылайык соттолгон Садыр Жапаровду жатак абакка которууга же жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга болбойт. Себеби уюшкан кылмыштуу топтун курамында кылмыш жасаганы үчүн соттолгон адамдарга андай чара колдонулбайт. Ошондой эле уюшкан топтун же кылмыштуу уюмдун курамында кылмыш кылып соттолгондор жатак абакка которулбайт деп билдиришет басма сөз кызматынан. Окуянын чоо жайы. Садыр Жапаров 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында Кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп 2017 жылдын 25 мартында кыргыз-казак чек арасынан өзү чет өлкөдөн кайтып келе жатканда кармалып камакка алынган. Ал учурда Садыр Жапаровдун миңдеген тарапташтары жолугуу үчүн күтүп турушкан. УКМК жолугууга жол бербей чек ара күзөт бекетинен кармап кеткен. 2017 жылдын 2 августунда Жапаров 1 май райондук сотунун өкүмү менен барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту жана жогорку сот күчүндө калтырган. Быйыл 30 апрелде жогорку сотто абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши кайрадан каралып, соттук коллегия анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскарткан. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев биринчи президент Аскар Акаевке уулу Айдар каза болгонуна байланыштуу көңүл айтты. Бакиевдин тарапташтары анын атынан тараткан кайрылууда. Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Аскар Акаевич, Майрам Дүйшөновна сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы торкоосун, жараткан жар болуп, жанын жаннатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп айтылат. Аскар Акаевдин уулу жана инеси ууда каза болгону 6 февралда белгилүү болду. Уулу Айдар Акаев 5 февралда түштөн кийин Москвада көз жумду. Айрым маалыматтарга караганда анын жүрөгү токтоп калган. 5 февралда уулу агасы Чилтен Акаевдин уулу Кубан Акаев да каза болуп, кеминде жерге берилгени да маалым болду. Айдар Акаев 44 жашта болчу. 2005 жылы жогорку кеңештин депутаты болгон. Артында 2 уул, 1 кызы калды. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005 жылкы март окуясында бийликтен кулатылгандан кийин үй бүлөсү менен Орусияга чыгып кеткен. Анын ордуна бийликке келген Курманбек Бакиев 2010 жылкы апрель окуясында бийликтен кулатылып, соңунан үй бүлөсү менен Беларуска кеткен. Апрель окуясында 80ден ашык адам мерт болгон. Нарын облусунун Ат Башы районунда жергиликтүү жашоочулар логистикалык борбордун курулушуна каршы митингге чыкты. Алар курулушка бөлүнгөн жерди Кытай тарапка берип коюшат деп шек санашууда. Биз Кытай инвесторлордун инвесторлор болушуна каршыбыз дешти митингчилер. Алар кийин борбор салынган жерди тартып алышпайт деп ким кепилдик бере алат? Эмнеге башка өлкөлөрдүн инвесторлор жок? Бизге эч кандай логистикалык борбордун кереги жок. Биз өкмөткө ишенбейбиз. Өкмөттүн өкүлдөрү жер инвесторлорго ижарага берилерин айтып түшүндүрүштү. Логистикалык борбор курула турган аймак Нарын ССине караштуу болот деп такташты Кабминде. Кытай тарап жерди ижарага алат. Жумушчулардын 5% гана Кытайдан, ал эми калганы кыргызстандыктар болот. Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев саясатка кайтып жатат. Бул тууралуу ал өзү социалдык тармакта Facebook баракчасына жазып чыкты. Билдирүүсүндө ал саясатка 1993 жылдары келгендигин, убагында КСДП партиясынын өздүк белгилерин ойлоп табышып, аймактарга агитациялык материалдарды, оппозициялык гезиттерди таркатып, уюштуруу иштерине катышып, саясий бирикменин алгачкы чогулуштарын өткөрүшкөн. Мен КСДПнын курамында эң күчтүү акылман адамдар бар учурга күбөмүн. Алар алгач Акаевдин, кийин Бакиевдин үй бүлөлүк кландык башкаруусун сындырууга аракет кылышкан дейт саясатчы. Сейит Атамбаев 11 жыл талыкпай эмгектенип, партияга өзүн толугу менен ардаганда гана 2004 жылы партбилетке ээ болгонун кошумчалаган. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин мен партиядан кеткем. Анткени үй бүлөлүк кландык режим кулап, менин максатым аткарылган. Менин максатым элдин эсебинен же кызматтын аркасынан байып кетүү эмес болчу. Ошол себептен мен кеткем дейт Атамбаев. Айтымында анын топтогон тажрыйбасы жетиштүү жана КСДП саясий партиясы менен саясатка аттанат.
Токмок шаарына бир айдын ичинде эле 3000 киши каттоого турганын мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Бул апрелде өтө турган жергиликтүү кеңешке шайлоого айлануштуу партиялардын добуш алуу аракети экени айтылууда. Тааныштарын шайлоо өтө турган шаарга шашылыш каттаткан учурлар апрелде шайлоо өткөн жаткан Ошто, Караколдуда кездешкени кабарланууда. Бул аракеттер өз кезегинде шайлоонун мыйзамдуулугу тууралуу суроо жаратууда. Токмок шаарында калкты тейлөө борборунда кезек күткөндөр акыркы күндөр кескин көбөйдү. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын Токмок шаардык бөлүмүнүн жетекчиси Айнура Исманалиева жарандарды каттоо мыйзам чегинде болуп жатканын Азаттыкка билдирди. Мурда Токмок шаарына каттоого тургандар азыраак болчу. Азыр чындап көбөйүп жатат. Чүйдүн ар кайсы айылдарынан, райондорунан келип Токмок шаарына каттоого турабыз дегендер көп. Биз эч нерсе кыла албайбыз. Анткени каттоого турчу үйдүн ээси жана катталуучу чогуу келип каттоого туруп жатышат. Биз аны каттоого алганга милдеттүүбүз. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова мындай убактылуу каттоону апрелде жергиликтүү кеңештерге өтө турган шайлоого камынган айрым саясий партиялар атайын уюштуруп жатат деп эсептейт. Ал Токмок шаарына калкты каттоо бөлүмүнө мониторинг жүргүзүп келип, ушундай жагдайга күбө болгон. Шайлоого карата ар кандай даярдыктар болуп жатат дегенде мониторинг жүргүзөйүн деп келгем, деди ал. Байкагандай эле бул жерде улуураак эжелерди, кыз келиндерди спорттук кийимчен балдар ээрчитип алып кирип жатышат. Алар жарандарды каттоо бөлүмүнө кирип, эки эженин паспортун алып каттоого тургузуп жатканына өзүм күбө болдум. Анан аларды кайра машинага чейин узатып чыгып жатышат. Мен аларга суроо берейин десем качып кетишти. Мыйзам чегинде иш аракет кылган адам качпайт болчу. Биз билебиз, шайлоодо ушундай терс көрүнүштөр бар. Эгер бул шайлоочуларды көбөйтүш үчүн жасалып жаткан болсо, анда бул мыйзам бузуу болуп саналат. Токмок шаарында шайлоочулардын жалпы саны 28499 кишини түзөт. 2016 жылы шаардын жергиликтүү кеңешине шайлоо өтүп, ага катышкан 11 партиянын 4-өө жеңишке жеткен. Жогорку депутаты Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Урматбек Самаев болуп жаткан окуядан кабардар экенин айтып, буларга токтолду. Ушундай каттоо жүрүп жатканын угуп жатам. Массалык түрдө каттоо жүрүп жатыптыр. Өткөндө барсам аябай киши көп болчу. Карап кеткем. Кара-Балтадан бери келип Токмокко каттоого туруп жатыштыр. Токмоктун кайсы партиясы күчтүү, кандай киши мэр болот, кайсы киши депутат болот? Албетте туугандар, тааныштар көп кишилер эле өтүп кетип жатпайбы? Башка облустардан бери алып келип каттатып жатышат. Негизи Кыргызстан партиясы бул шайлоого катышат. Андан башка дагы 6-7 партия шайлоого катышабыз деп жатышат. Каттоого турууну каалагандар чукул көбөйгөн көрүнүш учурда Каракол жана Ош шаарларында байкалып жатканын жергиликтүү тургундар буга чейин Азаттыкка билдиришкен. Бул шаарларда да жакында жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Кече бүгүн ар бир партиянын мүчөлөрү өз туугандарын айылдан алып келип Каракол шаарына каттатып жатат. Эл абдан көп. Бир күндө 100дөн ашык кишини каттоого тургуздук. Бүгүн 100дөн көп адам болду. Мисалы ноябрь-декабрь айларында адам мынча көп болгон эмес. Менимче бул шайлоо алдындагы кадыресе көрүнүш. Ушул жума ичинде 300дөн ашык адамды каттоого тургуздук, деди Каракол шаардык калкты каттоо бөлүмүнүн жетекчиси Кубатали Мурзакулов. Партиялардын добуш алуу үчүн мыйзамдагы боштукту колдонуп, кыйтыр кадамга барып жатканы сындалууда. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Кыргызстанда добуш берүүнүн маданияты калыптан элек деп эсептейт. Бүгүнкү күндө шайлоодо административдик ресурс бар, жердешчилик бар, добуштарды сатып алуу бар, деди ал. Негизгилери ушулар, калгандары башка шарттарда кетет. Буларды жок кылыш өтө кыйын. Анткени бизде добуш берүү маданияты калыптанган эмес. Себеби жаран жердешине күчтүү талапкерди көрүп турса да, баары бир жердешине добуш берет. Мурда комиссиялар менен сүйлөшүп добушту сатып алышчу. Азыр шайлоо участогунда эч кандай мыйзам бузуу жок. Бирок сырттан сатып алынып жатат. Ошол шаарда жашабаган, башка райондордон келген адам шаардын кызыкчылыгын эч качан ойлобойт. Ал болгону бир талапкердин кызыкчылыгын ойлойт. Бул көрүнүш шаардын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Аны шаардын көйгөйү кызыктырбайт. Ал өз талапкерлерине добуш берет да кетип калат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо ушул жылдын 12 апрелине белгиленген. Бул күнү Токмок, Ош, Каракол жана Балыкчы шаарларында шайлоо өтөт.